Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Mına Kırgızstan elderi mına aza qarap көрүлө. Ушул мечиттин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинин ичи 8 гектар экен. Эми 1 миллион киши батат экен. Эми карап көргүлө, азыр мына моунжай эмелерди 1 миллион кишиге даярдап атышат. Карап көргүлө. Ушунун баарын бирле киши алып бардын каржылайт экен. Мына азыр асыр намаз бүттү, асыр намаздан кийин бардыгы мына азыр даярлап атышат. Араб тугандар акыретке деп шуга даярланып атышат. Карап көргүлө. Бияк башы да көрүнбөйт. Эми бияк башы мына, эми бияк башын көрсөтүп көрөйүн. Бияк башы мына алыстыгын карап көрүлөт. Нар жакта жүрөт. Алла Таала ушундай ар бир кыргыз жарандарга ушундай мечит салган Алла Таала насип эткен болсун. Алла субхан Алла Таала ар бирибизди икром кылган Алла Таала насип кылган болсун. Жана Кыргызстан мамлекетибизди Алла Таала өркүндөтүп өстүрсүн. Бөлөк мамлекеттер ушта мамлекеттерден кылсын. Алла Тааланын астына барыбыз барабыз, бир туугандар эртелигеч, мейли 50ге чык, мейли 80ге чык, мейли 100ге чык, Алла Тааланын астына барабыз. Эми ушунча жакшы амалдар менен баралы бир туугандар. Ушунча кишилерге жакшы ойдо, жакшы кам пикирде жүрөлү. Кыргызстан бири-бирибизди урматтап сыйлайлы, бири-бирибизге жакшы мамиле кылалы. Кыргызстан мамлекети өркүндөп өссүн, толук динге Алла Таала салым кошкон болсун. Ар дайым Алла субхан Алла Таала жакшылыгын Алла Таала жеткизе берсин. Карап көргүлө, икромду кандай кылдырып атышат, кандай даярдап атышат араб туугандар, машалла. Мына караш, машалла, икромду Алла субхан Алла Таала даярлап атат, машалла. Алла кабыл кылсын иншалла. Бардык мусулмандар жеп оосун ассын деп иншалла бир туугандар, şu араб туугандар бардыгына иншалла даяр кылып атышат. Алла Таала разы болсун иншалла. Алла субхан Алла Таала бизге да барыбызга ушундай ооз ачтырган Алла Таала насип эткен болсун. Ар бирибиз Алла Тааланын астына барганда ушунча көп кишилерге Алла Таала кимде ким ооз ачырган болсо Алла Таала анын ушу кечке кармалган орозлордун соопторун Алла Таала берет. Мына карап көрүлө. Коробка эмелерди таратып атышат. Мына карап көрүлө. Бардыгын Алла разы үчүн кылып атат бир туугандар. Эл көрүш үчүн кылбайт экен булар. Алла разы үчүн кылат экен. Алла разы үчүн кыла турган болсо жашоонун баары жеңил болот экен. Ар бир Кыргызстандын жарандарына Алла Таала ушул насип эткен болсун. Бул жерде сабак болуп атат, баян болуп атат. Мына даваттарга ташкил кылып атышат. Даваттарга ташкил кылып атат. Канча күнгө чыгасыңар, кандай кыласыңар деп ушуларга ташкил болуп атат. Ушуга жакшы ниеттен иншалла эме коелу. Мына азыр биякта да